Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 12 август 2025 жыл мен сіздерге жердің аянты 5 сотық болған ушул сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Үйдүн көчө тарабынан көрүнүшү жөнөкөй, бирок ичи өтө сонун ремонт кылып жасап коюптур. Баасы ушул видеонун экранында жазылып турат. Эсин номери да ушул видеонун экранында жазылып турат. Үйдүн жери 5 соток, кызыл китеби бар. Мына караңыздар, сонун экен. Көчөтөрдө койгон, Жүрүңүздөр, эми сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Дареги, мен турган жер тугандар бул Учар айылы. Ош шаарына өтө жакын. Шаар жактан келген болсоңуздар Учарга кирип келе бересиздер. Могу жерде Учардын Арзан деген продуктовый магазини бар. Машиналар турган жерчи. Андан бир аз эле өтсөңүздөр сол тарапка канал көпүрөнү көрө аласыздар. Түз өтүп чыгып барсаңыздар Учардын дачасы ошол жакта. Мектеп, садикке дагы жакын. 122 маршрутка ушул дачага чейин чыгып калган. Жолдору дагы асфальт, кийин келип көрүп кетесиздер. Дальше кетсеңиздер ал жак ошо 122 маршрутканын акыркы аялдамасы болуп калат. Дальше жүрсөңүздөр кирип келе бересиздер. Мына үйлөрдүн саны дагы көп. 5 кошкон эл, Так, ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатка чыгыткан учуру. Маалымат берип баштайм. Жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Азыр кызыл китебин көрбөздө. Анан тондар адреси болсо Колос көчөсү 1-үй болуп калат экен. Ушундай көрүнүштө. Могу жак уже кошунаыңыздардын участогу. Ана темир тосуу менен могу жака тосуп, ошондой сонун кылып койгон. Так, жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу бар, свет бар. Анан тондар, где-то бир 2 жума мурун, наркы дөңсөнү көрүп атасыздарбы? Ошол жактан үй тартып кеткенмин. Бир аканыкен 3 күндүн ичинде сатылып кеткен тондар. Андыктан сиздер дагы аракетти кылыңыздар. Так. Бул жак ошондой эң негизги кирүүчү варата болот, көчө тараптанча. Анан мына темир тосуу менен тосулган чек аралары такталып. Бул жакта көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, жогору тарапта ажалканасы бар. Анан наркы тарапта болсо фундаменти дагы бар экен. Даяр фундаменти. Кийин каалагандай кылып зымкайтып үй салсаңыздар болот, Эми карап көрөсүздөр. Так, бул жак болсо ошо мен жана айткан времянкасы. Так. Ушундай көрүнүштө. Тондар. Жери тегиз. Эч кандай бир уклон жеринде эле көрбөй атам. Азыр мындай коро тарабын бир көргөзүп коеюн. Анан кирип үйдү көргөзүп берем, Сиздер болсо лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ажаткана бул жак. Столба бар, свет орнотулган. Ушул жерден сонун болуп көрүнөт экен, Нар жак болсо ограждение болгон. Ол мен айткан жанагы фундаменти. Бул жак болсо 3 бөлмөлүү үйү, жана көргөзүп бердим го. Сырт тараптан мындай жөнөкөй болуп көрүнө берет үйү. Бирок ичи ремонту жакшы экен. Так. Мына туугандар. Ушундай коридору кеңири экен. Ушул комнатадан баштай берейин эми. Бул кухня, печкасы бар, тамак кылып от жагасыздар. Бул жактан чыксак, бул гостиный. Так. Конок бөлмө. Бул жакта духовкасы бар. Тамак кылып, ушундай бир от жагасыздар, или жылтасыздар дегендей. Бул жак болсо гостиный. Конок бөлмө. Так, ушундай азыр 3 бөлмөсүн плюс коридорун көргөзүп бердим. Мына жак кладовка катары колдонулат, кошумча курулуш. Бирок азыр ээлери ушундай кухня кылып койгон. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим, туугандар. Көрүп атасыздарбы? Жакшы. Ушул жерден сонун болуп көрүнөт экен, Подвалы дагы бар, фундаменттери бийик эле мындай койгон эле үй болуп турат. Керек үйлөр бар го, ылдый болуп, мындай жапыс болуп, башкача көрүнөт. Бул жакта үй кокоюп, зыңкый эле турган учуру. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Мына таштар турган жер дагы ушул сатылуучу үйдүн жери болуп калат. Кыскасы жери 5 соток таза чыгат, кызыл китеп боюнча. Фактически андан деле көп чыгып калышы мүмкүн эми. Кийин келип көрүп кетесиздер. Так, туугандар. Там не маалымат берейин? Айтыңыздарчы. Мынаны айтпадың, айт ушуну деп. Так.
вариант мен жолдорун сурап алыпмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып сурап көрөсүздөр. Балким квартирага, балким машинага алмашканга эси макул болуп калаттыр. Бул жак ошо эң негизги кирүүчү ворота болот, кирип келе бересиздер машинаңыздар менен. Шабдаллар дейип койгон, темир тосо менен тосуп койгон. Основной шабдалы бадамдар экен бул жакта. Анар бар экен туугандар. Өрүк, алма бардыгы бар. Жакшы. Эми баасын айтайын, канча деп болсоңуздар. Канча дедиле? Экранга жазып койдум туугандар. Эсин номери дагы экранда жазылып турат.